Bizde 30 yaştan başlap namaz okup başladım. Балағаттан баштап 30 жашка чейинки каза намаздарымды кантип толуктасам болот? Бир сабагыңызда сиз айттыңыз эле. Харам мечитинде окуган намаздын сообу 100 000 эсе көп деп. Ошол жерге барып казасын толуктасак болобу? Машаалла. Жо туугандар, туура каза намазды окушубуз керек. Жакшы көңүл буруп алыңыздар мынага. Көп ушундай ойлойт, акыркы күндө ушундай сөз көбөйүп кетти. Туура ошо харам мечитинде, ыйык Меккеде ар бир жакшылык 100 000ге барабар. Намаз 100 000ге барабар. Дуа, орозо, зикир, садака бардыгы 100 000ге барабар да. Ошо касиеттүү жерге барганга барыбызга товфик берсин Алла Таала. Бирок ушул жердеги мисалы казаңызды, 30 жылдык казаңызды ал жерге барып эле окуп койсоңуз ада болбойт. Аткарылбайт, окуп бериш керек. Буну мисалы мен сизге оңой бир эме түшүндүрөйүн. Өткөндө дагы айттым мен. Мен сизден 100 000 сом алайын, карызга бериңиз. Меккеге экөөбүз чогуу барайлы, ошол жерде 1 сом берип коеюн сизге. Бул жакта 100 000ге жүрөт да, тиякта канча миңге жүрөт? 100 000ге жүрөт. Мына жерден 100 000 сом алам сизден. Тиякка барганда Меккеге барганда канча берем? 1 сом берип коем да, болду, бүттү деп коеюн. Болобу? Болбойт да. Каза бул тууганда бул фарыздыкы. Ошон үчүн сиз бул жерде иншалла карап туруп окуңуз. Ал жакка барганда да окуңуз. Ал жакка да. Анан биз мындай деп айтайын эмеске, дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Бир фарыз намаздын казасы бар го. Бир фарыз намаз каза болуп калды деп коюңуз. Ошону сизге Алла Таалам 100 жыл өмүр берсин, өмүр бою ошону казасын окусаңыз, баягы биринчи фарыз болгон ошонун соогуна жетпейт экен. Түшүндүрө алдымбы? Siz 100 жыл намаз окуңуз, ошонун казасын окуй бериңиз. Бир эле казаны окуй бериңиз, кайра эле. Канча жыл? Мен нафилге өтө элекмин пока. Бирок ошол убагындагы фарызды аткарбай койгондун сообуна жетпейт экен. Өмүр бою окуган каза намазыңыздын сообу ошол учурдагы фарызды сообуна жетпейт экен. Ошондуктан 5 убакыт намазды өз убагында окуйлу. Кээде үзүрлүү уктап калган башка кеп, бир жөндөн каза кылбайлы да.